Жаздык Кыргыз элинде жана жалпы Орто Азия элинде башка коюлуучу жүндөн же пахтадан айрым учурда куш барынан жасалган көрпөчөнүн кичинекей түрү. Ал башка жазда алып салынгандыктан жаздык кээде балыш деп да аталат. Саламатсыздарбы, мен бүгүн сиздерге жастыктын түрүн айтып берем. Бул жастык бизде көптөгөн санда сакталып турат Сулаймат улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде. Негизинен бул жастыктарды байыркы ата бабаларыбыз эң алгач бөздөн тигишип ичине саман тыгып жасашкан. Жана бул жерде биздеги жастыктар бири жүндөн жасалса, экинчиси пахтадан жасалган. Кийинчерээк гана заман өзгөрүп, жакшы заманга келгенде гана ак кунун, кээде тооктун парларынан жумшак кылып жасай башташкан. Бизде көбүнесе Сулаймат улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде жүндөн жана пахтадан жасалган жастыктардын түрлөрү бар. Жаздык аймактарга карай ар жерде өзгөчө жасалып, анын ичине колдонулган материал да айыл шартынын чарбасына байланыштуу болгон. Жаздыктын ичине жүн же пахта, айрым учурда куш канаттарынын пары колдонулган. Андан соң сыртына эч кандай түссүз кездеме каптап, анын сыртын кооз чыт менен капташкан. Анткени чыт кирдеген учурда чечип алып, жууп кайра салууга оңой болгон. Жастыктар өзү кыргыздарда жакшы сөз бар. Конокту келдемей бар, кеттемей жок деген сөзгө байланыштуу бул жастыктарды дагы коюу шарты деген менен коюшат. Бала жастык деп үстүндөгү эки бөлөк турган жастык коюлса, эрди катын бир жастыкка баш коет деп бүтүн тигилген эки адамдык үчүн жастыктарды жаздап коюшкан. Жастыкты өзү аталып тургандай эле башка коюлчу, жаздап коюлчу буюм катары саналат. Бизде негизинен жастыкты биринчи келген күнү конокторго 3 жастык жасашып, бул үйгө кут келди деп кут жастык деп аташкан. Экинчи күнү коногу дагы жатып калса, аны түт жастык деп 2 жастык жаздап беришкен. Үчүнчү күнү дагы коногу жатып калса, анда түт жастык деп 1 жастык жаздап беришип, конокту жөн эле өз тилдери менен айтканда кет деп түшүнүктүү сөз менен жастык менен кетирүүгө мажбур кылышкан. Жаздыкты колдонуунун эрежеси бар болгон. Мисалы, башка койгон жаздыкты эч качан жоңго коюуга же төшөк ордуна салып отурууга болгон эмес. Бул аларды таза тыкан сакталуусуна шарт түзгөн. Элдик түшүнүктөрдө башка койгон жаздыкты тебелебе, башың ооруйт же үйдөн кут качат деген түшүнүк болгон. Ал эми эр зайыптын жаздыгы анын төшөнчөсү менен кошо өзүнчө жыйылып, жалгыз өздөрү колдонгон. Бул жерден сиздер жастыктарды көбүнесе башка гана жаздап жатышып, талаларда өздөрү менен алып жүрүүгө ыңгайлуу болуш үчүн майда жастыктарды да жастап алып жүрүшкөн. Булар тала жастыктары, бала жастыктар, үй жастыктар деп жана жүк жастыктар деп да бөлүнүшөт. Жүк жастыктар деген бул көбүнесе кыздарда сепке берилген. Жана бул септе үстүгө төшөктү жыйгандан кийин эң үстүнө коюп, кооздук үчүн коюлуучу жастыктардын түрү болуп саналат. Бул жастыктарды сакташ үчүн бизде көптөгөн дары-дармектер пайдаланылат. Кадимки шамалдатууга алып чыгабыз. Буну сактоо үчүн атайын реставраторлор дагы иш алып барышат. Илгери жаздык бөз жана таар менен тышталып, ичине саман, чөп да салынган. Саймачылар муну жасоодо үлгүлөрүн колдон колго арбын өткөрүшөт. Алар буюм бетиндеги көчөттөрү өңүн байчечекейдей ача билүүгө өтө чебер келишет. Буга көбүнчө кызыл, көк, сары, кара өңдөр ичара такай катышат.